Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 6 сентябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча бешиктен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Мынакей Шералиев көчөсүнүн жээгинде жайгашкан Южный магистралдан бир аз өйдөрөктө дарек Шералиев көчөсү 296 дарек болуп калат тугандар. Так, мынакей бул үйүбүз тугандар. Эң эле түштүк чегара бул жерден, түндүк чегарасы бул жерге чейин. Кызыл китебинде жердин аянты 6-8 соток, а фактически 8 сотоктай бар экен. Анан мынакей ушул чоң Шералиев көчөсүнүн жээгинде жайгашкан. Бул жерден 152 автобус дагы экөө маршруткалар деле жүрөт. И Южный магистралдын өйдөрөгү. Южный магистраль тугандар жээгинде жанакы Сүмбүл деген чоң баня эле, андан ошонун өйдө тарап болуп калат. Так. Анан бул жакта билесиздер тугандар, центральный канализация бар, природный газ бар, электр энергиясы бар экен, суусу бар экен, жана документтер боюнча техпаспорту дагы, кызыл китеби дагы бар экен үйдүн тугандар. Мынакей эң эле түштүк чегара бул жактан болуп калат. Мектептер боюнча айтсак, мынакей мектеп окуучулары азыркы учурда мектептен кайткан учуру 93 мектеп жакын дейт. И садиктер бар тугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Көчө тараптан көрүп турсаңыздар забор жана дарбаза. Андан ары эми коросуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Жердин аянты тугандар фактически 8 соток, кызыл китебинде 6-8 соток, 7 сотокко жакын. Так, а бул коросу, мынакей. Коросу. Алдыра мондай арка дейсизби, навес дейсизби, бул жагында летний кухня, бул жагында узун турасы 10-9 болгон үйүбүз. Үйдүн батыш тарабына деле мондай бош жер, азыркы жүзүн бактары. Муну бир аз кыйсаңыздар катталдарыны. Кенен машина бул жака деле койсоңуздар болот экен. И бул забордун арт тарабына дагы бактары, жерлери дагы кенен жери бар тугандар. Чоң үй салсаңыздар баткадай кенен жери бар. Жана айткандай, фактически 8 соток жер тугандар. Үйдүн стенасы бышпаган кирпич, бул жагында летний кухнясы. Биринчи жолу азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң төрүнө өтүп калган маалыматты дагы бир чекеден берем тугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп турсаңыздар, эшик орнотулган. И андан ары бул прихожкасы, кире бериш. Так, оң тарапта мондай кладовкасы, ушундай жакан бөлмөсү, түз киргенде чоң зал жайгашкан тугандар. Сейсмопояс колонналар куюлуп, негизи боюнча өзү үчүн салынган үй дейт тугандар. Же чоң үй салган десеңиздер, төрүнөн да чоң үй кенен батат. 8 сотоктай жер. И бул жерде катарынан 2 бөлмө, экөө тең спальня бөлмөлөр экен, мынакей пол жыгачтан болгон пол. Так, андан ары эми калган маалымат сыртка чыгып бир чекеден берейин. Андан ары тугандар сиздерге эми калган маалыматты бир чекеден берейин. Үйүбүздүн чыгыштарында эле айткандай кенен жери бар. Чоңураак үй саласыздарбы дагы же ушул бак бойдон калтырасыздарбы? Негизинен үй ээси деле участок баасы катары эле сатып аткан дейт. Баасын ошо катары эле койдум дейт. Себеп бул жакта участоктор деле жакшы эле бааланат. Арча бешикте билесиздер, баасы тугандар $115,000. Анан дагы сүйлөшүүгө болот экен. Бул чыгыш тарабы. Чекаралар мынакей көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Бул жака чейин, бул пескалыкталган заборго чейин жана чыгыш чегара тугандар. Мынакей малина жер жемиши бүткөндөн кийин могу зымтор бар экен. Зымтордон забор ошол жерге чейин болуп калат. Так. Эсин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Сону окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул участок үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.